Бүгүн 17 декабрда Кыргыз Республикасынын дзюдо федерациясынын отчеттук шайлоо конференциясы өттү. Иш-чарада федерациянын 4 жыл ичинде аткарган иштери, Олимпиада жана эл аралык чемпионатта дзюдочулардын багынткан жеңиштери, ошондой эле аталган федерациянын башчысын кайрадан шайлоо өткөрүлдү. Жыйынга федерациянын жеке курамынан сырткары Жогорку Кеңештин депутаттары, мамлекеттик кызматтын жетекчилери жана спортчулар катышты. Мындан соң Кыргыз дзюдосунун улуттук курамынын башкы машыктыруучусу акыркы 4 жыл ичиндеги спортчулардын жетишкендиктери тууралуу конференциянын катышуучуларына маалымат берди. Уважаемые коллеги, гости, друзья, наступило время дать мне краткий отчет о достижениях и результатах моей работы в качестве главного тренера по борьбе с дзюдо за отчетный период 16 по 20 года. Дзюдо федерациясынын башчысы Жолдошбек Гөлбаев мындан 4 жыл мурун кызматка дайындалып, бүгүнкү кайрадан шайлоого жалгыз талапкер катары көрсөтүлгөн. Жалпы катышуучулар добуш берүүнүн жыйынтыгы менен Гөлбаевди кайрадан башчы катары тандап алышты. Эң негизгиси биякта биз тренерлер менен, федерация, спортсмендер менен бир тил табыштык да. Тил табышып, туура мамиле кылып, бир системаны чыгарып туруп, ошо системанын мындай жаңылануу түрүндө жасап туруп азыр ошо системаны киргизип атабыз. Кудай буйрса мына эмесин көрөсүңөр. Результаттарын көрөсүңөр. Жолдошбек Гөлбаев белгилегендей, федерациянын алдыңкы жылдарга койгон максаттары көп. Жыл жаңырары менен Кыргызстанда дзюдо боюнча Азия жана Океания чемпионатын өткөрүү пландалууда. Ал эми эң негизги баса белгилеп кетүүчү учур катары дзюдо академиясынын ачылышы саналат. Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу спортчулар жана машыктыруучуларга бардык шарттары түзүлгөн академиянын ишке кирүүсү күтүлүүдө. Академия дзюдо биз келгенде эле буну биз приоритет кылып койгонбуз, анткени өзүбүздүн машыктыруучу жайыбыз, өзүбүздүн элементарный мындай алганда даже балдардын тамак ашы, медицина тармагы ушунун баарын чоого бир алып келип туруп койбосок, мындай айтканда чемпиондорду жаратыш абдан оор. Ошонун баарын биз бир эмеге чогултуп туруп, мына азыр академияга баарын топтоп туруп, биздин таланттуу жаш кыздарыбызды, балдарыбызды ошол жактан бир өстүргөнгө мындай биз ошолорго шарт түзүп берели деп, ошо академиянын негизги максаты ошол. Акыркы 4 жыл ичинде федерация өлкөнүн бардык аймагына өзүнүн өкүлчүлүгүн ачкан. Бул анын ишин арттырып, спорт чөйрөсүнүн башка түрлөрүнө мисал боло алды десек болот. Салыштыра кетсем, бизде ошо дзюдо федерациясында ошо Жолдошбек Асанбекович келгенге чейин бөлөк областтарда мындай өкүлчүлүктөрү жок. Бир гана ошо Чүй областында, менин билишимче, 7 областта мындай иш кичине начарыраак болчу да. Анан 4 жылдан бери биз байкайбыз. Мен ошо спорт агенттигинде да иштегем, өзүмдүн божомолум боюнча. Бүгүнкү күндө ошол дзюдо федерациясы 7 областка өзүнүн өкүлчүлүгүн ачып, айылдарга ошол дзюдо күрөшүн ачышып, залдарды ачышып, бүгүнкү күндө массалык жактан көтөрүлүп келатат да. Кыргыз Республикасынын дзюдо федерациясынын куржуну 4 жыл ичинде бир топ жеңиштер, өлкөдө уюштурулган эл аралык мелдештерге толукталды десек жаңылышпайбыз. Бул жаңыдан гана башталыш экенин, дүйнөлүк деңгээлдеги жеңиштер алдыда күтүп жатканын федерациянын кайрадан шайланган президенти жана жалпы курам белгилеп өттү.